Спитала байке, биринчи кыргызстандыктардын эл аралык иш форумуна кош келипсиз. Өзүңүздү бир таанытып жана бул форум жөнүндө өзүңүздүн жеке ой пикириңизди айта кетсеңиз. Мен Сариев Таалайбек, Украинада кыргыздар эл аралык коомунун жетекчиси болом. Биздин коом 2005-жылдан бери иштеп келет. Уже 7 жыл болуптур. Өзүм болсо курулуш материалдарын Украинага Кытайдан, Турциядан алып барып таратабыз. Импортер болуп. Ошо бул жердеги Кыргызстан маданият жана достук коому менен көп жылдан бери мындай тыгыз байланышыбыз бар. Айбек мырза чакырганынан сүйүнүп келдик. Келип мына ушундай татынакай бир чогулуш өтүп жатат. Форум, кыргызстандыктар форуму, бизнес форуму. Менин оюмча эми кандай десем, пикирлер жакшы пикирлер айтылып атат. Дүйнөнүн ар тарабынан кыргыздар баягы ийгиликтүү кыргыздар деп койсок, бир кичинекей болсо да бир ийгиликке жетишкен кыргыздар топтолуптур. Ошолорду көрүш эле өзүнчө бир бакыт деп ойлойм. Эми Кудай буюрса, ушул форумдан мындай бир жыйынтык чыкса, анан жана кадам кетсек, бир натыйжа болот деп ойлойм. Кемчиликтер азыр эми биринчиси ушундай эле болот. Кийинкиси дагы жакшы болот дейм. Анан менин ой пикирим, кийинки форумдар башка өлкөлөрдө болсо, кийинкиси мисалы үчүн балким Россияда болсо, Москвадан, аякта да күчтүү диаспоралар бар. Бизге жеткиче 3-4 жыл биз ошондо бышып калабыз да. Украинанын биздин коом бир аз кичирээк, бияктагыга салыштырмалуу. Ошо менин ой пикирлерим ушундай.